Биз турган көчө Ош шаарындагы Осмонов көчөсү. Ош шаарынын мэри Жанарбек Кубанычевич алгачкы эле мэр болуп шайланганда ушул көчөгө келип, жолдун көйгөйүн карап чыгып, бизге ушул көчөнү тез аранын ичинде бүтүрүүгө тапшырма берди. Бүгүнкү күндө асфальт төшөө иштери башталды. Асфальттын биринчи катмары төшөлүп атат. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай масштабдуу иш жүрүп атат. 20 спецтехника, андан сырткары бир 30 жумушчу иштеп атат. Учурда иш кызуу жүрүп атат. Осмонов көчөсүн жалпы быйылкы жылы пландаган жумушубуз 10 километр 600. Бул аралык мынау Мамыров көчөсүндөгү Ак Тилек айланпа жолунан баштап, Касымбек көчөсүндөгү Манас айланпа жолуна чейинки аралыкта жол толугу менен реконструкция болуп асфальт төшөө иштери бүтөт. Биринчи этабын баштадык. Биринчи этабы мынау Кооператив көчөсүндөгү Барсбек айланпасынан Достук көчөсүндөгү Курманжандатка Достук көчөсүнүн кесилишиндеги Достук айланпасына чейинки аралыкта 5 километр 200 метр жолдун жумуштары башталды. Мурда 2 тилкелүү жол болчу. Бүгүнкү күндө азыр алып тилкелүү кылып жасап атабыз. Көчөнүн жалпы кеңдиги 36 метр болот. Ошол көчөдө жолдун эки четинде тротуар, 4 метрден тротуар каралган, 2 метр велодорожка, 2 метр жөө жүрүүчү адамдар үчүн. Андан сырткары жашыл аймагы, ирригациялык потоктору бар. Өзүңүздөр көрүп аткандай, азыр мына жумуш кызуу жүрүп атат. Кудай буйруса, быйылкы 2026 жылдын ушул иш планына толугу менен бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Жол менен Ош шаарында тротуар маселеси курч болуп келген да. Соңку жылдары дагы ушул элдин, жергиликтүү элдин, шаардыктардын талабы менен тротуарга дагы шаар бийлиги, жолдор башкармалыгы өзгөчө көңүл бура баштады да. Быйылкы жылы тротуар маселеси кандай? Быйыл мына 2025 жылы Күкүмбей көчөсүнүн жолун бүтүрдүк. Ушул Күкүмбей көчөсүндө тротуар калып кеткен эле. Ошол тротуарды мына мэрибиздин тапшырмасынан ылайык баштадык. Бүгүнкү күндө бордюрлары коюлуп, орнотулуп атат. Асфальттын жакын күндөрү төшөй баштайбыз. Тротуар, ал көчө узун көчө. Тротуар жалпы 6 километр тротуар жасалат. Жолдун эки тарабына. Анан Алымбек Татка боюнча. Алымбек Татка көчөсү боюнча дагы бүгүнкү күндө жумушту баштадык. Алымбек Татка көчөсүн жалпы жолдун өзүн, көчөнүн баарын капиталдык оңдоп түзөө ремонтторунан өткөрөбүз. Бул Алымбек Татка көчөсү Задний Провский көчөсүнөн Новай көчөсүнө чейин толугу менен жол, тротуар менен жасалат. Ошондой эле ирригациялык лотоктору алмаштырылып, жарыктандыруу иштери жаңыланат бар. Шаарда болжолдуу канча чакырым тротуар бар азыр? Бүгүнкү күндө жасалып аткан азыркы Алымбек Татка көчөсүндө жалпы 2 километр 600 метр тротуар жасалып атат. Ал эми Күкүмбей көчөсүндө 6 километр тротуар жасалат. Анан жалпы Анан да дагы алдыда азыр мындай болуп атат да, быйыл мына пландаган 21 көчө пландап азыр долбоор иштери жүрүп, ошол 21 көчөнүн ичинен 11 көчө бүгүнкү күндө жумуш башталды. 11 көчөдө долбоор иштери бүтүп, экспертизадан өтүп жумуштар башталды. Калган 10 көчөнүн дагы долбоор иштери жүрүп атат. Ушул капитальный жасалып атат. Реконструкция болгон көчөлөр реконструкция жасалып, ошол капитальный жасалган көчөлөрдүн ичинде тротуары, жашыл аймагы, жашылдандыруу зонасы, ошондой эле мына жарыктандыруу системалары толук каралган.